Элдик курултай деген маселе болуп атат. Элдик курултайды менчелик өткөргөн Кыргызстанда адам жок. Азыркы Конституциядагы 7-чи статьядагы определение бул менин жеке киргизген определением, аныктама. Бирок анын ашмалтайын Конституция жазгандар чыгарып койду. Курултай өткөрүү бул элдин укугу. Курултай бул биздин улуттук демократия. Биз азыр жаштар, айрыкча силер демократия десеңер батыштан келген, ашып кетсе 180 жылдык гана тарыхыбызды карайсыңар. Биз 5000 жыл жашадык да мамлекеттүүлүгүбүз. 580 жылдан нарактагы миңдеген тарыхыбызда кыргыз эли кантип жашап келген? Биз ошол жака көз тартып турбайлыбы? Биз элдик курултайдын негизинде, бул улуттук ушул демократия негизинде жашап келгенбиз. Жоголбой келдик кыргыз эли. Азыркы батышчыл депутаттар айтып атат. Биз парламент курсак, курултайдын эмне кереги бар? Айланайын депутаттар, силер болгону мыйзам чыгаруу бийлигин өкүлүсүңөр. Мыйзамыңарды жасай бергиле. Силердин ишиңер мыйзам жазуу, мыйзам кабыл алуу. Аны курултай силерден талашып аткан жок. Сен кандай мыйзам жаздың, кандай мыйзам кабыл алдың? Сени шайлоочун катары эл сенден сурап алат курултайда. Ошол, айырмасы ушул. Ал эми шайлаган президентти сен кандай башкарып атасың? Күмтөрдү кандай чечип атасың? Чек араны кандай чечип атасың? Эмне үчүн президентти шайлаган эл элдик курултайда отчетун алса болбойт. Ошон үчүн курултайда бул окуп көргүлө. Бул өкүлчүлүктүү коомдук жыйын. Не президент уюштурган жыйын, коомдук жыйын. Азыр президент указы менен чакырып атат. Бул президенттик жыйын, уже коомдук жыйын болбой калды. Конституцияга каршы келип калды. Мына чыныгы коомдук жыйынды Куда кааласа, мына азыр активисттер көтөрүп атат. Аксакалдар көтөрүп атат. Биз дагы президенттин ошол бийликтин курултайы менен чыныгы конституцияга коомдук элдик курултайды өткөрүүгө милдеттүүбүз. Ал конституция жазылып турат. Мыйзам бар жок, ал карабайт. Коомдук жыйын болгондон кийин ким чакырат ал жыйынды? Коомчулук. Ошондуктан эгерде биз чакырсак, кандай тартипте чакырабыз? Кыргызстандын коомчулуктун өкүлдөрүнөн делегаттарды шайлайбыз. 40 куруу деген бар. 40 куруунун өкүлдөрүнөн шайлайбыз. Жарандык коомдор бар. Ошолордун өкүлдөрүнөн чакырабыз. Активисттер бар, блогерлер бар. Мына ошолордон чакырабыз. Мына ошентип Кыргызстаныбызды биз бийлигибиздин, өзүбүздүн бийлигибиздин отчетун угабыз. Ал колубуздан келет, угуп келгенбиз, дагы угабыз. Ал практика болгон 18-жылы декабрь айында Атамбаевдин 6 жылдык ишине баа бергенбиз, Сооронбайдын 1 жылдык ишине баа бергенбиз. Азыр дагы Садыр Нуркожоевичтин 2 жылдык ишине Куда кааласа баа беребиз, коомдук баа беребиз. И парламенттин ишине да баа беребиз, 1 жылдык ишине.